Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан география сабагынан жолугушуп жатканыма өтө кубанычтамын. География сабагынан бүгүнкү биздин темабыз Жер күн системасындагы планеталардын бири деп аталат. Бүгүнкү сабакта балдар Жер планетасы жана Жер планетасынын кыймылдары жөнүндө билесиңер, өз оюңарды кенен айтууга көнүгөсүңөр, ошондой эле тазалыкта болууга тарбияланасыңар. Балдар, биз буга чейин табиаттануу предметинен Жер планетасы жөнүндө өткөнбүз. Күн Жерге жакын жайгашкан оттуу шар болуп эсептелинет. Башкача айтканда, күн Жерге жакын жайгашкан жылдыз деп атасак болот. Мына ошол күндүн айланасында 9 планета айланып жүрөт. Алар Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун планеталары. Мына балдар, ушул 9 планета күндү айланып турат экен. Күн Жердеги жарыктын жана жылуулуктун булагы болуп саналат. Мына балдар, ошол 9 планетанын ичинен Жер планетасында гана жашоо бар. Биз Жер планетасында жашайбыз, Жер планетасынын жалпы аянты 510 миллион 200 миң километр квадрат. Ал эми диаметри 12.750 километрди түзөт. Жер планетасы балдар дайыма кыймылда болуп турат экен. Бул кыймылдын биринчиси Жер күндүн айланасында айланат. Жер күндү 365 сутка, 6 саат, 9 минутада айланып чыгат. Ал эми Жер өз огунда 23 саат, 26 минута 4 секундада айланып чыгат. Демек балдар, Жер бир эле убакта өз огунда жана планеталар менен кошо күндү айланып чыгат экен. Жердин өз огунун айлануусунун натыйжасында күн менен түн алмашат экен. Ал эми Жердин күндү айлануусунун негизги мааниси бул жыл мезгилдердин алмашуусу. Ошондо Жер күндө айланганда жыл 1 жыл болот, ал эми өз огунда айланганда күн менен түн алмашат экен. Байыркы мезгилден тартып көп жылдар бою саякатчылар, изилдөөчүлөр жаңы жерлерди, океандарды, деңиздерди, аралдарды жана башка географиялык объектилерди ачышкан. Жердеги эң бийик чокку Жомолунд экенин, океандын эң тереңдиги Мариан чуңкуру экендигин изилдешти. Учурда Жер шарында изилденбеген жер калган жок. Анда балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо, 28-сүрөттү тартып 13-параграфты окуп келесиңер. Саламатта калгыла.